Урматтуу соттун катышуучулары, урматтуу судьялар, анда иштин маңызын кароо боюнча сотубузду баштайбыз. Сөз судья баяндамачы Сала Жедигербаевичке берилет. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына 2018 жылдын 15 августунда Жаран Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 15 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 абзацын жана 17 беренесинин 2 бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5 беренесинин 1 бөлүгүнө, 16 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 абзацына жана 52 беренесинин 4 бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Арыздануучунун пикири боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 94 беренесинин 5-8 бөлүктөрүнө ылайык курагы 40 жаштан кем эмес жана 70 жаштан жогору эмес, юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 10 жыл иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны жогорку соттун судьясы жана курагы 30 жаштан кем эмес жана 65 жогору эмес, юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 5 жылдан кем эмес иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү соттун судьясы боло алат. Ошол эле учурда кайрылуучу тарап Конституциянын жогоруда аталган талаптарына жооп берген жарандар талашылып жаткан ченемдердин талабына ылайык Кыргыз Республикасынын судьясынын кызмат ордуна талапкер болуу үчүн 3 этаптуу сынактан өтүп, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинде 9 ай окуусу керек экендигин белгилейт. Жорокуловдун айтымында талашылып жаткан ченемдер материалдык жактан камсыздалган жарандарга ылайыкталып, ал эми материалдык абалы начар болгон жарандарга тоскоолдук жараткан дискриминациялоочу ченемдер болуп эсептелет жана ошону менен бирге сот адилеттигинин жогорку мектебинде окууга байланыштуу боло турган чыгымдардын болжолдуу суммасын эсептеп өз кайрылуусунда көргөзгөн. Мындан тышкары Жорокуловдун пикири боюнча Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 15 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 абзацы жана 17 беренесинин 2 бөлүгү судьялык кызмат ордуна талапкерлерге окутуунун натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болуусун кошумча талап кылууда өлкөнүн башка аймактарынан келген талапкерлердин материалдык чыгымдарын эске албастан талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды түзбөйт. Натыйжада жарандар мүлктүк абалы боюнча кодуланууда. Кайрылуу субъекти талашылып жаткан ченемдер судья болууну каалаган Бишкек шаарынын тургундарына ыңгайлашып, ал эми Кыргыз Республикасынын башка аймактарынан келген талапкерлерди жашоо абалына карата дискриминациялоого багытталган деп эсептейт. Жогоруда баяндалганга негизденип, арыздануучу Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамдын талашылып жаткан ченемдерин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5 беренесинин 1 бөлүгүнө, 16 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 абзацына, 52 беренесинин 4 бөлүгүнө карама каршы келет деп таанууну суранган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018 жылдын 20 сентябрындагы аныктамасы менен бул кайрылуу өндүрүшкө кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 30 беренесине ылайык ишти кароого даярдоо учурунда судья баяндамачы тарабынан жоопкер тарап катары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, башка жактар катары Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты, Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби аныкталган. Аталган мамлекеттик бийлик органдарынын ишеним кат боюнча өкүлдөрү бүгүнкү сот отурумунда чакырылган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө Конституциялык мыйзамдын аталган беренесине ылайык иш кароого даяр. Рахмат, Жедигербаевич. Урматтуу коллегалар, Жедигербаевичке суроо барбы? Жок. Рахмат.